Бүгүн Гүлкайыр Алиеванын Бишкек шаардык сотундагы биринчи жумуш күнү. Буга чейин Ысык Көл облустук сотунун судьясы болчу. Президент Садыр Жапаровдун 30 апрелде чыгарган жарлыгына ылайык которулуп келди. Аксу райондук сотуна 7 жылдык мөөнөткө судья катары иштеп келдим 2006 жылдан 2013 жылга чейин. 2013 жылы Ысык Көл облустук сотунун судьясы болдум. Региондордо болобу, бул Борбор жакта болобу, бүтүндөй республика боюнча бирдиктүү практикага жетишүүгө шилтенген бир жакшы кадам. Алмазбек Абдылдаев учундагы бүгүн өзгөчө күн. Талас облустук сотунун төрагасы кызматына киришти. Буга чейин Ош облустук сотунда төрагалык кылчу. Судья качан жана кайсы аймакта болбосун соттор бир гана мыйзамда белгиленген нормалар менен иштей тургандыгын белгилейт. Кайсыл жерге барып иштей турган болсок эле бизге белгиленген укуктук ченемдер, нормалар ошонун алкагында иштейбиз. Өзүнүн районунда иштеп калгандар болгон, өзүнүн областында иштеп калган болгон. Өзүнүн областында иштеп калгандар анчалык кыйынчылык туудурбашы мүмкүн. Өзүнүн районунда иштеп калгандар кыйынчылык туудуруп коюшу мүмкүн. Ал сот үчүн себеби дегенде ар элдин өзүнүн менталитети, жүрүм туруму болот экен. Өлкө боюнча 312 фемида өкүлү ротацияланды. Жогорку соттун төрагасынын буйругу менен атайын комиссия түзүлүп, ар бир судья боюнча талдоо жүргүзүлгөн. Соттор которулган аймакта жашоосу үчүн жергиликтүү бийлик тарабынан турак жай менен камсыздалды. Прежде чем начать работу по ротации, мы получили согласие всех судей. Биз алгач албетте соттордун макулдугун алдык. Соттор өздөрүнө жашаган жерди издебей бир гана иши менен алек болуусуна шарт түзүлдү. Ротация биринчи кезекте кайсы бир региондун тургуну ошол жерде иштебеш керек деген принципти кармоо менен жасалды. Алар өзүнүн ийгиликтерин, жөндөмүн башка аймактарда көрсөтүшү керек. Жарлыктын башкы максаты кызыкчылыктардын кагылышуусун жана коррупциялык тобокелдиктерди болтурбоо. Жергиликтүү соттордун судьяларынын ишинде калыстыкты камсыз кылуу. Укуктук мамлекеттеги мыйзамдуулуктун сакталышына, бирдиктүү жана туруктуу соттук тажрыйбасы өкүм сүрүшүнө түрткү болот деген ишенимде адистер. Мыйзамдан мурун ушул кайсы жерде жашап атасың, кандай киши менен кандай мамиледесиң, ушул биринчи планга чыгып кетип атат да. Тууганчылык, жердешчилик, анан бир уруктан ошол факторлор биринчи орунга чыгып кетип атат. Ошон үчүн деген ошол соттор өзлөрүнүн жумушун профессионалдуу аткарганга ушул ротация бизге керек. Соттордун орун алмашуусу тууралуу пикирин президент кабар агенттигине берген маегинде билдирген. Өлкө башчы белгилегендей, жыл аягына чейин башка тармактарда дагы ротация болот. Бактыгүл Султанбек кызы, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.